Амансыздарбы, тынчсыздарбы? Жакшы. Менин балам ооруганына байланыштуу май айынан бери ушинтип ооруп доктурга жатып калдым. Эми ошо оору кыйла аракет кылдык эле аракетибиз эме болбой бирөө иштен чыгып калыптыр. Эми ушул бөйрөктү пересадка кылышка деп врачтар айтып атат. Ошонун эмеси менен пересадканын эмеси менен каражатыбызга жетишине байланыштуу эл журтка кайрылар жардам берип балам үчүн жардам этсеңиз. Саламатсыңарбы? Мен Искомай уулу Жеңишбек. 4 айдан бeri ооруп калдым. 2 бөйрөгүм иштебей калды деп врачтар айтып калды. Ошонго Түркияга пересадкага барыш керек экен. Силерден суранам, жардам берип койгула, каражат жетишпей атат. Кайдыгер карабаган урматтуу мекендештер, Жеңишбек инибиздин жакшы көрүп кетсин, өз салымыңыздарды кошуп койсоңуздар. Саламатсыздарбы мекендештер? Биз дагы боореке кичине балабыз ооруп калып, Искомай уулу Жеңиш муну оорунун башталыш баскулит деген оору менен ооруган 2 жыл мурун. Ошо баскулит кайра обострение берип болуп бөйрөгүнө берди. Ушул 2 бөйрөгү тең иштебей калганына байланыштуу доктурлар пересадка почка кылгыла деп бизге акыркы жыйынтыгын айтып атат. Ошон үчүн ата энесинин болгон каражатынын баарын салышты. Ошого пересадка почка кылып Турцияга же Индияга барыш үчүн аябаганда көп акча керек экен. Урматтуу мекендештер, элим журтум, ушу жаш балага өз 15 эле жардамыңыздарды берип койсоңуздар, Алла ыраазы болсун. Биз сиздерден суранабыз, аздыр көптүр ким канча колунан келсе ошончосун берсеңиздер жакшы болот эле. Балабыз жаш, кичинекей болуп атат. Сураныч, ким жардам берсе Алла ыраазы болсун.